Саламатсыздарбы, назарыңыздарда спорт лайв көрсөтүүсү. Өзүңүздөр билгендей эле кыргызстандык спортчулар тууралуу, Кыргызстандагы спорттун даражасы, деңгээли тууралуу ар дайым сиздерге өз убагында маалыматтарды берип келебиз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле спорт тармагы жана маданият тармагы бул мамлекетти дүйнө жүзүнө жакшы тарабынан дагы, жаман тарабынан дагы көргөзө турган бир чоң көргөзгүч экендигин баарыбызга эле маалым болуп калды. Анан албетте биз спортчуларыбызды, ошол баатырларыбызды жүзүнөн танышыбыз керек эмеспи? Алар кимдер? Алар спорттон сырткары эмне менен алектенишет? Эмне себептен аталган спортту тандап калган деген дагы суроолор пайда болот. Дал ошондой суроо менен биз дагы кезектеги каарманыбызга кайрылдык. Айта кетсем, алыш спорту боюнча улуттук спортубуздун бирден бир алгачкы алдыңкыларынын бири болгон алыш спортунун чемпиону, эл аралык даражадагы спорт чебери Мерим Момунова студиябыздын мейманы. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге абдан ыраазыбыз. Анан эң алгач ушул кечүү жакында эле бүткөн Кыргызстандын чемпионаты боюнча баштасак, кандай өттү алыш боюнча? Негизи эле бул чемпионат мыктыларды тандап алууда. Анан сиздин даярдыгыңыз кандай болду? Жыйынтык кандай болду? Албетте өткөнкү алыш күрөшү Кыргызстандын биринчилиги чоң деңгээлде өттү. Анткени бул мелдеште аябай көптөгөн спортсмендер катышты. Спортчулар Кыргызстандын 7 аймагынан келишти, областтан келишип күч сынашты. Ошондой эле алардын арасында мен бармын. Жыйынтыгына өзүм абдан кубанычтамын. Анткени даярдыгым кичине начар болуп калды деп да айтсам болот, бирок ошого жетишип карабастан Кыргызстандын биринчилигин алдым. Анткени буга чейин баарына маалым болуп кеткен пандемиядан тышкары дагы өзүм милицияга, патрулдук милицияга жумушка киргениме байланыштуу жумушту, спортту, машыгууларды алып кетиш аябай оор болуп калды мен үчүн. Бирок ошого карабастан жеңишке жеттим десем болот. Атаандаштарыңыз айта кетсеңиз. Атаандаштарым айта кетсем, меники биринчи мелдешим, биринчи схваткам бош болду. Экинчи айланпада мен Бегим Май деген кыз менен күрөштүм. Буга чейин дагы айтып кетчү элем, барган сайын алыш күрөшү мындай өркүндөп, кыздар именно вот аялдар арасында, кыздар арасында, кыз келиндер арасында аябай кыздар көп болуп, таймашкан кыздар да аябай күчтүү болуп баратат. Мен үчүн ошо экинчи таймашымда аябай ар бир мен үчүн күрөшкөнүм аябай кыйын болду десем болот. Анткени буга чейин билбейм, же мен аябай ал убакта күчтүү элем, же азырбы, бирок мага бул чемпионатта кичине кыйынчылык менен өттүм да, мага кыйын болду. Атаандаштардын көп болгондугуна байланыштуу болсо керек, Ал жагы дагы бар, бирок мындай схваткага чыкканда мен үчүн кыйын болду да күрөшчү. Негизи эле мындай карап көргөндө өзүңүз айткандай, чынында эле улуттук алыш күрөшү дагы ушул Олимпиада оюндарына да кирип калат деген баягы божомолдор болбоду беле. Ошол негизинде дагы балким баягы бул спортко каалоочулар, катышкандардын саны көп болуп жаткандыр. Анан жыл сайын өзүңүз айта кеткендей, баягы курамага кирип жаңыдан катышып жаткан кыздар көп болуп жатат деп атпайсызбы? Ушул учурда, мисалы үчүн, сиз үчүн өзүңүздүн салмагыңызда биринчиликти кармап калуу, алып калуу кыйын болсо керек. Албетте буга чейин айтып кеткен элем, бул 2021-жылдагы мен үчүн чемпионат аябай кыйын болуп өттү деп айтам. Анткени кыздар алыш күрөшүн чындап күчтүү болуп даярданып келе атышат. Негизи өзүңүз да ушул спортко келип калганыңыздын себебин айтсаңыз, эмне себептен алыш күрөшүн тандадыңыз? Негизи эле карап көргөндө көпчүлүгү баягы олимпиада түрлөрүнө багыт жасайт го? Мен дагы олимпиада түрүнөн дзюдодо машыгып жүрчүм. Дзюдодон 9 жолу Кыргызстандын чемпионумун, эл аралык даражадагы дагы спорт чебери. Ошол дзюдо жактан дагы чет мамлекеттерге чыгып, Кыргызстан жерден бир
ошол жакта да күрөшүп жүргөм. Бирок эмнегедир 2014-2015 жылы алыш күрөшүнө келдим. Ал 2015 жылга чейин мен алыш күрөшү эмне экенин, алыш күрөш жөнүндө да уккан эмесмин да. Маалыматыңыз жок? Маалыматым жок болчу. Ошондо биринчи жолу келип күрөшүп, ошондо алыш күрөшүндө мына дзюдо күрөшүндө япон тилинче айтылат да, бардык эрежелери, мисалы там япон, вазари деп бүттүк япон тилинде айтылат. Ал эми алыш күрөшүндө бошо биздин кыргыз тилинде айтылат да, алыш, там күрөш, ошолордун баары кыргыз тилинде болгон үчүн мен үчүн аябай мындай жагымдуу, менин күрөшүмдөй сезилди да. Анан ошол 2015 жылдан баштап мен алыш күрөшүнө күрөшүп баштадым. Ошондо көчмөндөр оюндарындагы биринчи көчмөндөр оюндарын кой берипсиз да? Биринчи көчмөндөрүн кой бергем. Экинчиге катышып калдыңыз? Экинчиге катышып мен 3-чү место алган болчумун. Ошондо андан кийинкисине катышып экинчи орунду алдым. Эми алдыда мынакей Турция мамлекетинде болот, үчүнчү экинчи болуп келатыптыр, эми биринчи сизде болуп калар деп үмүттөнөлү. Анан айта кетсеңиз, негизи эле эмне себептен баягы мынакей өзүңүз негизи эле Мерим, сиз абдан назиксиз, мен сизди сырттан билгениме байланыштуу абдан назик, айымсыз. Анан күрөшкө эмне тандап, эмне себептен ушул күрөштү, дзюдо деле күрөш да, ушул күрөш багытын тандап калгансыз? Эмне себептен жеңил атлетика эмес же муз үстүндө бийлөө эмес? Негизи мен Арча айылынан болом. Анан ошол жакта өзүм кичинекей кезинен эле ийилчек, чоюлчак болчумун да. Анан кийин мындай сальталарды, немелерди өзүм эле үйрөнүп, мындай билип, кичинекей кезимден эле жасаганды билчү элем. Анан кийин менин атам волейбол ойночу. Анан мектептен да волейболго барып, башында волейбол кружогуна барып жүрчүм. Андан кийин менин ошо классташ балам, сен аябай ийилчек экенсиң депчи, ага чейин дагы бир майрам болуп, ошол жакта бийлеп мен сальталарды көрсөткөм да. Анан ошол жактан классташ балам, сен аябай ийилчек экенсиң, эме дзюдого барып көрбөйсүңбү депчи, анткени дзюдо гибкий путь к победе деп айтылат да. Анан кийин аябай гибкий экенсиң, может барып күрөшүп көрбөйсүңбү депчи. Анан мен ал убакта аябай энергиям көп, ушунча толуп турган кыз болчу. Канча жашта элеңиз? 16 жашта болчумун. Анан ошо биринчи жолу ошо дзюдого барып, мага аябай жагып, ошо бойдон ошо дзюдону алып кеткен болчумун. Анан мынакей өзүңүз каалоо менен ошол дзюдого келиптерсиз. Эмне себептен дзюдодон алышка өтүп кеттиңиз анда? Ошол эң акыркы жолу күрөшкөнүм дзюдодон 2014 жылы ошо азиатский игрга күрөшкөн элем. Аябай катуу даярдандым элем да. Анан ошол жактан утулуп калып, келгенден кийин бир жылдай машыгууларымды таштап коюп, үйдө олтуруп, даже вот разминка кылып же эшикке чыгып чуркап, эчтеке кылбай вот үйдө эле олтургам. Анан дос кызым айтып калды, ушундай күрөш бар, күрөшүп көрбөйсүңбү депчи. Анан хорошо деп барып, ошо алыш күрөшүп биринчи жолу көрүп, анан күрөштүм да. Ошондо дагы эрежесин билбей эле, бар чык десе чыгып эле барып күрөшүп бериптирмин. Ошол күндөн тартып аябай жагып күрөшүп калдым алыш күрөшүн. Негизи баягы өзүңүз спортчу болгондон кийин салыштырасызбы? Дзюдо менен алышты. Экөөнү салыштырып кетсек, дзюдо олимпийский вид спорта, алыш күрөшү мындай. Бирок алыш күрөшү дагы олимпийский вид спортага киргенге аябай чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок ошо олимпиададан алышка окшош күрөштөр дагы жок. Анан кийин кирип кетсе дагы аябай жакшы болмок. Ал экөөнүн айырмачылыгы деле жок болгону, алышта курдан колду чыгарып күрөшпөйсүң, курдун ичинде болот. Бирок дзюдодо колдонгон ыкмаларды деле алышта колдонсок болот, алыштагы колдонгон ыкмаларды дзюдого деле колдонсок болот. Түшүнүктүү. Анан анда айта кетсеңиз, негизи эле азыркы кезде мынакей алыш күрөшү боюнча дүйнөлүк деле чемпионаттар болуп жүрөт, Анан ошол эле сымал дзюдодон дагы болот. Анан азыркы кезде карасаңыз, мынакей өзүңүз айта кеттиңиз, алыш күрөшү боюнча атаандаштарым абдан көп деп. Дзюдодон карасак, кыз келиндер арасында спортчулар аз. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Жеке спортчу катары айта кетсеңиз, өзгөчө мурунку дзюдочу катары. Дзюдодон кыздар аз деп деле айтпайм. Кыргызстанда алыш менен салыштырганда экөөнүн катышуучулары бирдей эле да. Бирок мировой арена боюнча караганда дзюдодо именно кыз келиндер катышуучулар аябай көп да.
көп. Алыш күрөшүнөн дагы дзюдодо аябай көп. Анткени менин эсимде 2000 канчанчы жылы дүйнөлүк чемпионат мирага катышкам дзюдо боюнча. Ошол учурда менин весим 57 эле да. Ошол 57 килограммда 57 кыз болгондо, анан ошондо эстеп калгам да 57 депчи. Азыркы учурда 57ден да көп кээде кыздар болот да. Дзюдодон. Анан күрөшкөндө дагы алдыга чыгыш аябай кыйын да. Алышта дүйнөдө анчалык көп деп айта албайм, бирок бир весте 20дай кыздар болот. Анан мынакей айтып калдыңыз го, ошол чемпионат Кыргызстандын чемпионатына алыш боюнча көп даярданганга мүмкүнчүлүк болгон жок депчи. Негизи эле алыш күрөшү боюнча даярдыктар же болбосо федерация тарабынан түзүлгөн шарттар сиздерге баягы канааттандырабы? Спортчуларга? Буга чейин аябай алышка жакшы көңүл бурулуп, сборлор, окуу машыгуу жыйындары болуп турчу. Албетте азыр деле 2021 жылы албетте көчмөндөрдүн алдында, чоң мелдештердин алдында окуу жыйынларын берип турат. Машыгууларды берип турат. Азыркы учурда 2020 жылы пандемияга жараша көп спорттук мелдештер да болбой калды. Көп мүмкүнчүлүк да болгон жок машыгууларга. Азыркы мындай 2021 жылы ошо көчмөндөрдүн алдында, андан тышкары айта кетсек, алыш күрөшүнүн балбандарына стипендия да берилип жатат. Бул спортчуларга чоң мүмкүнчүлүк. Ооба, бул акыркы жылдары гана ушу болуп калды. Машыгуу залдарыңыздар кандай? Имарат барбы? Азыркы учурда Кыргызстандын чемпионатын уткан балбандарга курама командасына жаштыктан зал бөлүнүп берилген, ошол жакта машыгуулар өтүп жатат. Андан тышкары ар бир залдар, айта кетсек, Алматикада алыш залы бар, Беш Сарыда өздөрүнүн залдары бар алыштынчы. Бирок курама команда ошол жаштыкта машыгууларын өткөрүп турушат. Азыр биринчиликти алгандар ошол курама команданын катарына киришти. Андан сырткары бардыгы эле ошол көчмөндөр оюндарына катышууга жолдомо алыштыбы же баары алган жокпу? Чемпионат Кыргызстанда бул биринчи этап деп дагы айтып койсок болот. Андан мындан тышкары дагы гран-прилер болот. Ошол эл аралык даражадагы мелдештер болот. Ошолордун да жыйынтыгын карап, спортчулардын дайындыгын карап, анан жолдомо беришет көчмөндөргө. Мерим, сиз алдыңызбы? Азыркы учурда чемпионаттын биринчилигин алдым, андан тышкары менде дагы алдыдагы этаптар күтүп турат. Анан мынакей, чынында эле быйылкы жыл Кыргызстан үчүн чынында эле абдан баягы спорттуу жыл десек болот. Эл аралык чоң абройлуу Олимпиада оюндары турат, ошол эле дүйнөлүк оюндары турат, Манас оюндары турат. Айтор абдан баягы өзгөчө улуттук оюндарга дагы көп баягы жоопкерчилик жүктөлүп жатпайбы? Анан ушунун баарына машыгыш керек. Өзүңүз айта кеткендей, эл аралык гран-прилер, эл аралык дүйнөлүк чемпионаттар, анын баардыгына машыгууга убакыт сарпталат да. Мен билишимче сиз иштейсиз дагы. Азыркы учурда патрулдук милицияда иштейм. Андан кандай десем, жумушум 9-да башталат. Ошо 9-га чейин кээде 6-да турам, кээде 7-де туруп барып 1 саат, 1,5 саат машыгууларымды өткөрүп алайын деп аракет кылам да. Анан машыгууларым бүткөндөн кийин жумушума барам. Жумуштан кийин кечинде кайра машыгууларыма жетишкенге аракет кылам. Анткени жумушум 7-де бүтөт. 7-ден кийин кайра дагы 1,5 саат, 2 саат тренировка кылып алып, анан үйгө барам да. Үйдөгүлөр эме дейт. Үйгө жаткан эле келе турбайсызбы, уктаган эле. Үйдөгүлөр деле ошол менин графигиме көнүп деле калышты. Анан эми спортту таштабай бүттүк жакты бирдей алып кеткенге аракет кылып атабыз азыркы учурда. Жумушуңузда кандайдыр бир жеңилдиктер болуп турабы? Балким чемпионаттар болордо, кандайдыр колдоо, сүрөө, материалдык жардам дегендей. Жок, эми жумуш тараптан мага эң материалдык жардамдан дагы мага кандай десем убакыт бөлүп беришсе аябай жакшы болмок. Азыркы учурда деле менин кайсы райондосуз? Балким кайрылып айтып коелу. Жок, мен
менин жетекчилик тарабынан деле аябай жакшы колдоолор көрсөтүп атат. Анткени 2019-жылдан баштап иштейм, ошондон бери спорттон жыйындары болот, бир айлап, 15 күн, 10 күндөп выездарга кеткенде албетте кат жазып биздин федерацияга кайрылат. Албетте биз жактан дагы жетекчилик тарабынан колдоо көрсөтүлүп, мени өзүмдүн жумушуман бошотуп беришет. Уруксат беришет, э? Уруксат беришет. Түшүнүктүү. Негизи эле иштегениңиз дагы сүрдүү жумушта иштейт экенсиз, ашыккан спортуңуз дагы сүрдүү спорттордун катарында. Анан мунун баарын чын эле азыркы кезде айтып отурсаңыз, эртең менен эрте туруп машыгам, анан жумушка барам, жумуштан келип кайра машыгам депчи. Анан бул учурда жеке жашоого убакыт калабы? Жеке жашоого албетте ордун койсо. Тамаша. Ага деле убакыт бөлсө болот акырындан. Азыркы учурда кандай? Секрет бойдон сыр боюнча. Түшүнүктүү. Негизи эле баягы өзүңүздүн келечектеги пландарыңыз боюнча кандай деп элестетесиз өзүңүздү? Бир ушул спортту дагы, анан кызматыңызды дагы бир алып кеткенге аракет жасайсызбы же кандайдыр компромисстерди ойлонуп жатасызбы учурда? Турмуш куруу деген дагы пландар бар да. Албетте турмуш куруу деген тоже ойдо бар, анан ал дагы биринчи кезекте болсо керек. Азыркы учурда уже возраст дегенде жок, эми ар бир аял заты эне болуш керек, аба болуш керек дегенде, ошон үчүн ал дагы ойдо бар. Думаю, жакын арада дагы чоң жаңылыктарды уксаңар керек деп. Күтөбүз. Анан негизи эле баягы негизи айтып келе жатпайбызбы, бүгүнкү биздин сиз менен баарлашуубуз ушул спорт лайф, баягы спортчунун жашоосуна биз абдан кызыктарбыз да. Негизи эле биз эле эмес, биздин көрүүчүлөрүбүз да кызыктар болуп жатса керек. Негизи Мерим Момунова өзүнүн баягы эл алдында мелдештерден сырткары кандай болду экен депчи. Негизи эле ушул жаатта үйдөгүлөрүңүз кандайдыр бир учурда айтышабы, балким спортту токтотосуң деген сыяктуу сөздөрдү? Азыркы учурда андай сөздү көптөн бери уга элекмин, бирок айтылып кышкан. Буга чейин негизи мен чоң спортко келип баштаганда апам каршы болуп, апам айтып баштаган, мындай кылбай эле кой, күрөшпөй эле кой депчи, жаракат аласың, аябай кыйынчылыктарды көрөсүң, ушул медалдарга жетиш үчүн, жеңишке жетиш үчүн аябай көп эмгектенесиң. Анан ошону көрүп дагы апаң борооруйт, айтат, өттүм эле койчу депчи. Анан кийин ошого карабастан машыгууларды кыла беребиз. Бул спорттон сиз өзүңүз жеке эмнеге жеттим, эмнени жоготтум деп ойлойсуз? Жетишкендигиңизди айтсаңыз алгач. Жетишкендигимди айтсам, ошол кылган эмгегимдин кандай да бир кичинекей болсо да үзүрүн көрдүм деп айтсам болот. Анткени мен кичинекей кезимде эле өзүмдү Кыргызстандын тарыхында калсам деп ойлочу элем, максатым болчу. Анан азыркы учурда кандайдыр кичине болсо дагы тарыхта калдым болуш керек деп ойлойм. Анан кийин кээде мындай китептерди беришет го, анан ошол жакта алыш күрөшүн жазылып, ошол жакта сенин сүрөтүң туруп, атың жазылып турса, бул дагы тарых деп эсептейм. Анан ошону көрүп аябай сүйүнүп калам да. Бул менин тапкан жетишкендигим деп эсептейм. Белгилүүлүк жагына, баягы жан дүйнөнү, кандайдыр духовный жагынанчы? Бирок ушул учурда мындай жоготтум деп деле эч нерсени айта албайт болушум керек. Анткени убакыт кандай десем, туура эле кетти дейсиз. Туура эле кетирдим окшойт. Анткени убакыт кандай десем, ар бир адам спортко келгениңизге өкүнбөйсүз? Эч өкүнбөймүн. Түшүнүктүү. Абдан жакшы. Негизи эле биз спортчуну көрөбүзбү, ырчыны көрөбүзбү, айтор сыртынан абдан баягы суктануу менен карайт эмеспизби? Бирок анын ушул жетишкендигине, ушундай жаркыраган абалына, анын артында эмне турганы чынында эле кызык болуп келет да. Мисалы үчүн спортчулар көп айтат, эң негизги спортто баягы эң чоң көйгөй бул бир салмакты кармап калуу. Ашып кетсе, аны салмакты куп алуу. Бул эң чоң баягы азаптуу көрүнүштөрдөн депчи. Ошондой нерсени башыңыздан өткөрдүңүзбү? Албетте, мен спортко келгенден бери эле вести түшүрүш керек болот. Негизи спортто именно күрөштөбү өзүң весиң өйдөрөөк болуш керек да, ылдыйга түшүрүп туруп күрөшөсүң да, атты деле таптап туруп
чыгарат эмес беле. Анан мен муну себеби эмнеде? Эмнеге антип? Дзюдодо, например, мен 52 килограммга күрөшчүмүн, весим 55-56 болчу да. Азыркы учурда мен 60 килограммга күрөшөм, бирок ошондо дагы мен быйыл чемпионат Кыргызстандагы мен вес түшүрөм деп аябай кыйналдым да. Мен ага чейин даже ойлондум да, мен өйдөнкү веске өтүп кетсемби же весимди түшүрүп күрөшсөмбү депчи. Анан эл аралык даражадагы күрөштөрдө чемпионат Кыргызстандагы бияктан утсам дагы эл аралык даражада мен өзүмдү кандай көрсөтө алам же утулуп каламбы деген ой менен мен азыркы учурда 4-5 килограммды дагы кармап түшүрдүм да. Өзүмдүн эле салмагымды алыш үчүн. Сырын айтыңызчы, канчалык кыска аралыкта салмакты, чоң салмакты түшүрүш керек? Мен ошо чемпионат, чынымды айтып кетсем, ошо чемпионатка күрөшөм, күрөшпөйм деп атып, аягында чечим кабыл алдым да. Анан 2-3 күн калганда эле чечим кабыл алдым. Ошол 3 күндүн аралыгында мен 5 килограмм ташташыма мүмкүн, кандай десем, убакыт болду. Мен үчүн ошо 3 күндүн аралыгында таштаганым кыйын болуп калды да. Негизи мен эмне кылдыңыз ташташ үчүн? Негизи 1 ай мурун кичинеден тамактан асайтып, нан, мучной тамактарды жебей баштап, ошентип түшүрчү элем да. Бул убакта тамак дагы аз, сууну дагы асайтып, анан машыгууларды көбүрөөк кылдык. Ошондон алың кетип калбайбы күрөшкөндө? Мисалы үчүн ошончолук мынакей 3 күндүн арасында 5 килограммды жоготтуңуз. Күнүгө тамак жебей, баягы эч кандай углевод, эч кандай белок жок, баягы күчүңүз кетип калбайбы, алыңыз кетип калбайбы күрөшүп жаткан учурда? Тамак жейсиң, бирок ченелүү эле граммдарды эсептеп ошентип тамак жеп каласың. Алысырайсың, бирок алыш күрөшүндө башка күрөштөрдө деле бар. Бүгүн веске түшсөң, эртеси күнү күрөшөсүң да. Ошол жагы дагы плюс, кичине убакыт болсо дагы восстановиться этип, өзүңө кичине болсо дагы өзүңө келип аласың. Бывает башка мелдештерде эртең менен түшүп, веске түшүп, ошол эле күнү 1-2 сааттан күрөшөсүң да. Ошол учурларда аябай кыйналасың. Түшүнүктүү. Негизи эле мынакей ушул кыйынчылык ушул болсо керек, негизи эле айта кетсеңиз, анда мисалы үчүн эгерде дал ушундай системада жүрө турган болсоңуз, чоң веске өтүп кетүүдө кыйынчылык болуп калышы мүмкүнбү? Мисалы үчүн вести угубай эле дароо эле чоң веске өтүп кетсечи? Жок, андай дагы болот, бирок ар бир вестин өзүнүн, кандай десем, ошол веске дагы көнүш керек да. Анткени мен 60 килограммда күрөшсөм, менин салмактагы кыздарым күрөшү бөлөк, өздөрүнүн алып жүргөнү, может там скорости, кылган ыкмаларынын скорости бөлөк. Менден өйдөнкү вестеги дагы кыздарды ошол веске дагы көнүшүм керек да. Ошол салмакты мен билип, мен ошону, кандай десем, орусча айтканда чувствовать этишим керек. Атаандаштарыңызды сезе билишиңиз керек экен да. Негизи эле сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда сиздин атаандашыңыз барбы? Албетте, менин атаандаштарым жок. Мен мындай кыйын деп айта албайм, анткени мен билген кыйын спортчудан дагы кече күнү келип күрөшкөн кыз мага коркунучтуу көрүнөт да. Анткени аларды күрөшүн билбейсиң, андан кандай ыкма жаза берин күтө билбейсиң да. Даже өзүм мен ыкма жазасам, ал мага башкача тозуп же башкача контратака кылышы мүмкүн. Ошон үчүн мен билип көрүп кыйын спортчудан да, жаңы келген спортчулардан көбүрөөк корком. Түшүнүктүү. Негизи эле ар бир адам, ар бир эле баягы ийгиликтүү адам сөзсүз түрдө андан да күчтүү бирөө бар экендигин туюп туруш керек, бирок ал да кыйын экендигин унутпаш керек. Анан айтсаңыз, ал эми дүйнөлүк аренадачы атайын бир кайсыл мамлекет же кайсыл спортчу, мисалы үчүн сиз менен ар дайым сиздин салмагыңызда күрөшүп, сизге өзгөчө бир атаандаштуулукту жаратып турат? Кандай десем, бир Түркмөнстанда кыз бар, биз аны менен кайсыл жактан бир мелдештен ага утулуп калдым элем. Анан Түркмөнстанда азиатский игры өттү эле, Азия оюндары өткөндө ошол түркмен кызды мен жеңип, реванш. Анан азыр болсо көчмөн, андан кийин көчмөндөр оюну болгондо ошол жактан мен ага жеңилип калгам финалдык беттешүүдөчү. Азыркы учурда мен ал кыз 2019-жылы чемпионат мира болду, ошол жактан беттешем деп ойлогом, ал эмнегедир келген жок. Азыркы учурда ошол кыз менен дагы беттешимди күтүп атам, бирок
жолуга элекпиз десем болот. Аха. Анан дагы пандемия болуп дагы былтыркы спорттордун баары быйылкыга жылды да балким көчмөндөр оюндарында кездешип каласыз. Буйруса. Түшүнүктүү. Негизи эле ушул алыш спорту боюнча кайсыл Кыргызстандан сырткары кайсыл мамлекет өзүнүн күчтүүлүгүн көргөзүп келет? Албетте эле Түркмөнстандын кыздары, Өзбекстандын кыздары, анткени бул спорт Кыргызстан, Өзбекстандардын, Азияларда аябай өнүккөн экен да, ошол жактан ошол кыздар аябай күчтүү. Андан тышкары ирандык кыздарды айтып кетсем болот. Анткени ошол акыркы учурларда мен күрөшкөндөн баштап 2015-жылы биринчи жолу ошо Иран мамлекетинде Азия болду эле, ошол жакта мен ирандык кыздар менен беттешкем. Ошол беттешүүлөрүмдү азыркыга чейин деле унутпайм, анткени мен ошол ирандык кыздар ошо алыш күрөшүндө ушундай катуу күрөшөт деп эч ойлогон эмесмин да. Бул 2019-жылы да чемпионат мирада мен финалда ирандык кыз менен беттештим да. Азыркы учурда ирандык кыздар алыш күрөшүндө аябай кандай десем күчтүү, алдыга чыгып баратат деп дагы айта алам. Балким буга себеп алыш күрөшүндөгү кыздарга түзүлгөн шарттар, жеңи узун, баягы кийим менен формасынан да көп нерсе чечилет болуш керек. Башка күрөштөргө, башка спорт түрүнө катыша алышпагандыгына байланыштуу жалаң ушул алыш күрөшүнө өздөрүнүн күч аракеттерин жумшап жатса керек. Макул, мынакей айтып кеттиңиз, ушул биринчиликти алдыңыз, алдыда дагы мелдештер турат деп. Эми алдыда көчмөндөр оюндары, дүйнөлүк оюндары турат. Пландарыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, ушул жылга коюлган. Былтыркы жыл чынында эле пандемия болуп көбүнчө өзүңүздүн кызматыңызды, милдетиңизди аткарсаңыз керек. Азыркы учурда деле ошол эле биздин жумушум. Андан тышкары машыгуулар азыр айттым го, бир кичинекей максатыма жеттим. Бул Кыргызстандын биринчилигин алдым да. Алдыда дагы ошо гран-прилер турат, мелдештер турат. Эң башкычы менин максатым бул көчмөндөр оюну. Көчмөндөр оюндарында алыш күрөшү дүйнөлүк чемпионат мира деп өткөрүлөт эмеспи? Анан ошол жактан эгерде ушул мелдешти көчмөндөрүн утсам, мен орусча айтсам заслуженный мастер спортун алганга мүмкүнчүлүгүм бар. Анткени квалификация боюнча дүйнө чемпионатын 2 жолу утушум керек экен. Анан ошол даражаны эмгек сиңирген деген даражага ошол даражага жетет экен. Мен үчүн азыркы учурда ошол көчмөндөр оюну эң биринчи максатым болуп атат. Түшүнүктүү. Негизи эле келечекте сиздин бул алыш спортунда канча жашка чейин алыш спортуна катышса болот айымдарга? Анан сиз бул алыштан баягы кетүүнү пландаштырып жатасызбы? Же спорттон кетпейсизби? Кандай десем, негизи алыш күрөшүндө аял эмес, например, эркектерде деле жок да, бул жашка чейин күрөштө болот. Чектөө жок, Чектөө жок, бул жашка чейин күрөштө болот, бул жашка чейин күрөштө болбойт депчи. Анткени ошол биздин ош тарапта биздин аталарыбыз бар да, 70 жашка чыккан аталарыбыз бар, ошолор күрөштөр мындай той күрөштөрдө күрөшөт да. Кээде видеолорун да көрүп калам. Мисал алып кетсем, ошо Түркмөнстандык эле алышта күрөшкөн бир айым эжебиз бар. Ал айым эжебиздин 4 баласы бар. Жашы 40-ка жакындап калган да, 45-ке. Ошондо дагы биздин көчмөндөрдү утуп кеткен да, дүйнөлүк көлдө болгон көчмөндөрдү утуп кеткен. Анан тиги алыш күрөшүндө чектөө бар деп айта албайм, бирок мен могул жылы мындай да кетем деп да айта албайм. Алдыда кандай болот, эмне болот экен да билбейм, бир Алла Таалага. Машыктыруучулук кесипти караштырып көрдүңүз беле? Буга чейин машыктырууда дагы иштеп кеткем 1 жылдай, бирок өзүмдүн машыгууларымды ошондой эле кыздарды машыктырганга убактым тар болуп калат экен. Эгерде мен машыгуу кылып атсам, кыздарга көңүл бурулбайт, же кыздарды машыгуу кылсам өзүм калып калам да. Ошондуктан азыркы учурда мен өзүм машыгууларымды таштамайынча башка бирөөлөрдү машыктырбайм деп өзүмө азырынча ушундай эме койгом. Буйруса, эгерде турмушка чыгып, үй бүлөлүү болуп калганда өзүм ден соолугум төрөп,
машыгууларым кыла албай калсам, анда мен кыздарды, балдарды эмес, кыздарды машыктырам деп ойлоном да дайыма. Түшүнүктүү. Абдан жакшы пландар экен, жакшы кыял экен. Анан айта кетсеңиз, анан мынакей негизи эле ушул алыш күрөшүндө спортчу иретинде сиздин көз карашыңыз кандай? Бизде машыктыруучулар, калыстардын деңгээли. Негизи алыш күрөшүн айтып кетсем, былтыркыга караганда быйыл ошо калыстардын деңгээли аябай өйдөдө да. Анткени мен ар бир Кыргызстандын биринчилигинде ошо калыстардын кандай өттү, өткөн жокпу, ошол жакта балдар кээде спортчунун мээнетин жеген жокпу деп карап, эртең менен кечке чейин өзүм күрөшүп, ошондо дагы ошо калыстардын кылган нерселерин карап олтурам да. Анан мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл чемпионат аябай чоң деңгээлде, анан аябай калыстуу өттү деп айтып кетсем болот. Машыктыруучуларчы? Машыктууларга сөзү жок, анткени биздин агайлар аябай кандай десем, бизге аябай көңүл бурат. Ошо балдарынан дагы бизди көбүрөөк көрөт дегендейчи, үй бүлөсүнөн дагычы. Анан ошо менин машыктыруучум Кабыл Бөрүбаев эмеспи, анан теги кызы дагы тамашалап чалсаң айтып калат, Мерим Кабылова чалат депчи. Айтор баягы чынында эле машыктыруучу спортчу үчүн көп нерсени чечип берет эмеспи? Ошол машыктыруучунун эмгегинен спортчу кайсыл бир деңгээлге жете алат, ошого кошуласызбы? Албетте. Абдан жакшы. Убактыңызды бөлүп, бизге келип берип, көрүүчүлөрүбүзгө дагы ушул өзүңүз жөнүндө, сиз алектенген спорт түрү жөнүндө кенен айтып бергениңизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизге жалаң гана ийгиликтерди каалайбыз. Биринчиликтерди гана багындырып жүрө бериңиз. Өзүңүз айткандай, кыргыз элибиздин тарыхында алтын тамгалар менен сиздин атыңыз Мерим Момунова деп жазылып калсын, Албетте биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы, биздин жаш болочок спортчуларыбызга дагы өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтып кетсеңиз болот. Спортчу болуш үчүн кандай болуш керек? Спортчу болуш үчүн эң биринчи талпай эмгек кылыш керек. Таланттын 100%, 9%, 1% сенин талантың болсо, 99% бул сенин эмгегиң. Ошондуктан жаш спортчулар эмгектене бергиле, Кыргызстандын желегин желбиретип, гимнин ойноткула. Албетте биздин алдыда келаткан чоң Олимпиада оюндары бар, ошол жакка барчу спортчуларга Кыргызстандын желегин өйдө көтөрүп желбиреткиле деп, ийгилик жарата бергиле деп айтып кетмекчимин. Абдан жакшы, абдан жакшы. Негизи эле баарыбызга белгилүү болгондой, спорт бул тартипке дагы үйрөтөт, спорт бул күжүрмөндүүлүккө дагы үйрөтөт экен. Аны дагы бүгүнкү биздин мейманыбыз эл аралык даражадагы спорт чебери, алыш спорт түрүнүн чемпиону Мерим Момунова дагы белгилеп кетти. Дагы бир ирет сизге ийгилик, анан ийгиликтердин баары жаракатсыз болсун. Ошону менен бүгүнкү бизге бөлүнгөн Sport Life көрсөтүүсү дагы өз соңуна келип жетти. Спорт менен достошуңуздар, ден соолугуңуздарды чыңдаңыздар жана албетте бийиктиктерди, ийгиликтерди жарата бериңиздер. Көрүшкөнчө.